Жакын арада жасалма интеллект в любом случае керек болот. В любом случае катуу талап болот. Бул азыркы замандын талабы болот да. Мисалы мындан 5 жыл мурун SMM катуу талап болгон, андан кийин мобилограф катуу талап болгон. Ошондой эле азыр SMM менен мобилографтар эгер жасалма интеллектти билбесеңер, силер клиентиңерди жоготуп коесуңар. Ошондой эле бизнеске аябай керек болот. Любой бизнести жасалма интеллект менен аябай популярдуу кылып элге жеткирип койсо болот да. Мисалы кафе ачтың же болбосо строительный компания бир объект сатам деп атасың, ошону чыгарып койсоң болот, жасалма интеллект колдонуп сонун эффекттерди жасап да. Или бир товарды сатам деп атасың, жасалма интеллектти колдонуп ошол товарыңды сонун кылып ролик жасап туруп элге көрсөтсөң, анан кийин просмотр жакшы болуп, лайктар көп кетсе, товарыңды бир заматта сатып салсаң болот да. Азыр Валберсте иштегендер, блогерлер көп жасалма интеллектти колдоно башташты. Жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүгү чектелген эмес. Только сенин фантазияң чектелген. Если фантазияң мощный болсо, жасалма интеллект менен ошону ишке ашырып койсоң болот. Эгер фантазияң жетпей атса, анда зарубежный блогерлерге подписка кыл, алардын идеясын көргүн дагы, ошо идеясын өзүң Кыргызстанга же СНГ өлкөсүнө орус тилде же кыргыз тилде жасалма интеллектти колдонуп туруп бизге чыгарып берип койсоң, тоже аябай мощный кетет. Ошондой кылгандар көп. СНГдагы блогерлер американский батыш блогерлердин идеясын алып бизге көрсөтүп коет. Биз аларды көрүп алып вау деп жатып калабыз да. То есть жасалма интеллекттин колдонуусу бул только сенин фантазияң менен гана чектелген.